Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мерим Ташыбекова. Соңку күндөрү коронавирус илдети кайрадан күч алды. Тилекке каршы мурдагы күнү 100 кишиден илдет табылса, кечээ 90 адам ооруну жуктуруп, 1 адам каза болгону маалым болду. Каза болгондордун саны 30га жетти. Оору жуктургандардын көпчүлүгү тилекке каршы ошо борборубуз Бишкек шаарынан болууда. Буга жарандардын санитардык талаптарды аткарбагандыгы себеп. Андыктан бүгүнкү эфирибизде шаардагы коопсуздук талаптары тууралуу сөз кылабыз. Студиябыз меймандар менен тааныштыра кетсем, Кундуз Эсенгулова, Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологдук көзөмөлдөө борборунун өкүлү. Ошондой эле Токтосун Султанов, Бишкек шаарынын Ленин районунун акими. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Мына шаардагы ири базарларда дезинфекция кылуу үчүн жабылып, балдар ойночу батуттар, велосипедтерди ижарага берип иштеткендердин ишмердүүлүгүнө убактылуу тыюу салынып атат. Бул тууралуу биздин кабарчыбыздын материалы бар. Ошону көрүп, анан маегибизди баштасак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кечирим сурайбыз. Биздин материалыбыз учурда даярдалып жатыптыр. Азыр болсо мен суроолорго өтө берейин. Мына Бишкек шаарынын Ленин району базарларга, ири соода борборлоруна бай. Чоң жана кичи базарлардын саны эле 30да экен. Кечээки ошо ачык асман алдындагы соода түйүндөрүнүн иштөөсүнө тыюу салынышын ошол жакта иштегендер кандай кабыл алып атышат? Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, бул илдеттен кутулуш чындыгында абдан оор бүгүнкү күнү болуп атат. Ошого карабастан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул менен жергиликтүү бийлик, өкмөт, ошого штаб абдан чоң иштер жүргүзүп атат. Анан бул деле баягы өзүңүздөр билесиздер, буларга бир сыйра мындайча айтканда уруксат берилген, булар иштей баштаган. Бирок бүгүнкү күнү ушул парктарда өзүңүздөр көрүп атасыздар, абдан көп чыгып кетип атат. Ошол эле велосипедтерди көрүп атасыздар, улам алмашып, мындайча айтканда велосипедтерди тебип атышат. Ошого байланыштуу ошол эле батуттар билесиздер, балдар аябай көбөйүп алып, секирип бири-бирине контакт неме болуп атат. Мындайча айтканда штаб кайра ошо бир неме чечимге келип, ушуларды бүгүнгү жаптык. Элдин ою албетте терс пикир бар, оң пикир бар. Но мен баамда көбү оң пикирде бүгүнкү күнү мындай илдет болуп аткандан кийин жабыш керек деп түшүнүк менен кабыл алгандар көп. Мына ошол кечээ күнү биз ошо кабарчыбыз интервью алганда айрымдары болсо ошону түшүнбөстүк менен кабыл алып атышыптыр да. Биз аныс деле араң жашап аттык эле, экономикалык абалыбыз дагы начар эле депчи. Анан кийин андай адамдарга кандайдыр бир чаралар көрүлөбү же иштей берсин деп макул деп абал түшүнүш керекпи? Бул терс түрдө неме көрүлөт, толугу менен тазаланат. Бул деген бүгүнкү күнү баарын түшүнүп атабыз. Жана экономикалык оор турмушта баары эми түшүнүктүү болот. Но ошол эле маалда бүгүнкү күнү элибизди, шаар тургундарын жалпы жуктурбайбыз, сактап калабыз десек, буга биз барышыбыз керек. Бүгүнкү күнү биз мындай неме түрдө эле, кескин түрдө эле жаап, ушундай иш жүргүзүшүбүз керек да. Бул бүгүнкү күндүн талабы. Азыр биздин кабарчыбыз даярдаган материал даяр болуп калыптыр. Ошону көрөлүк, анан кийин талкуубузду улантсак. Бишкекте балдар ойногон батуттарга, ижарага велосипед берген жайларга жана жайма базарлардын иштөөсүнө тыюу салынды. Мындай чаралардын көрүлүп жатышын акыркы күндөрү баш калаада коронавирус илдетинин артып жатканы менен түшүндүрүшөт. Мэриянын бекиткен токтомун аткарбагандарга 3000 сомдон 13000 сомго чейин айып пул салынаары кабарланды. Көчөнүн баары таң жайма базар, азык түлүк, жер жемишти жерден сатып алып атышат, кол жууган эчтеке жери жок. Акча менен деле иштеп атат, кармап атат. Ошол эле кол менен азык түлүктү сатып атат. Ошону алып эле элдер жеп ооруп калып атат. Ошондуктан кечээ күнү 16-июнда биздин жарандык коргоо комиссиясынын
башчысы вице-мэр Азиз Эсенбекович Алынкулов буйрук чыгарды. Ошо буйрук менен жайма базарын баардыгы тыюу салынат, батуттар тыюу салынат, велосипедтерди ижарага тыюу салынат. Мэрия баардык жайма базарлар жана батуттар жабылды делгени менен аталган жайлар күндөгүдөй ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканына күбө болдук. Жайма базардагы сатуучулар мэриянын чечими менен макул эмес. Алардын айтымына караганда араңдан зорго күн кечирип жатканда мэрия жайма базардагыларды кодулаганы аша чапкандык деген пикирин билдиришти. Пусть дают нам место. Мы будем платить за это место и будем стоять. Ну, на хлеб. У нас 4000, я не могу прожить. Пенсия. Ну, как можно так? Ну, почему наше правительство об этом не думает? Почему сталкивает людей? От нищеты. Мы от нищеты вот сюда идем, правильно? Не от хорошей жизни. Если бы у меня была пенсия хотя бы 8000, я бы сюда не пришла. Окат кылып жүрсек эми ошону талаандай мэр көрөт. Кандай неме ал өзү акча жеп элдин акчасын соруп эметип аткан тойбогон анан тойбой анан эле элди бизге окшогонду көрүп калат. Айланайын калат. Көрөтүң жапкыдай ким ал? Барыбыз өлтүрсүн атып эле келип эле. Карапайым эл каяка барат эми? Каяка барат? Шерге эски ушкусын сатып нан алып кетет бөлкө. Көрөк катынайын. Кайкалдар сарымсызда база эл барабы? Ошон кишилерди байырлап атат да. Өкмөт карабаса, көңүл бурбаса, сыныгы элита жерде отурат. Балдар ойноочу батуттар деле мэриянын токтомун аткарып, ишмердүүлүгүн токтоткон жери жок. Кадимкидей эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканына күбө болдук. Жабылышына өтө эле кыйын болуп атат бизгечи. Ушу менен эме кылабыз, ушундай менен иштейбиз да биз. Башка айрыга барабыз мисалы. Жатабыз да эчтеке кылбайбыз да. Ошол кече оюнда айтышты, жапкыла деп айттык, байке эмне жумуш кылабыз биз? Канчадан бери жатабыз, эчтеке жок. Окат кыш керек да деп айтсам, бирен кетип калды. Бишкек мэриясынын айрым ишмердүүлүгүн токтоткон жайларга тыюу салышы жарандык коомдун өкүлдөрү тарабынан сынга кабылууда. Алардын белгилешинче Бишкек мэриясы карантин учурунда мыйзамсыз иш жүргүзгөндөргө алы жетпей, жайма базарлардагы карапайым адамдардын ишин токтотуусу акылга сыйгыс деп баалашат. Ушул жанагы жайма базарларды жанандай ижарага велосипедтерди берип аткандар булар кимдер? Булар ошо карапайым элдер, ошо каражаты жогун айынан ошол килейген тиги супермаркеттен арендага жер ала албай, ошол жерде соодасын кылып күнүн өткөргөн карапайым эл десек болот. Ошол эле супермаркеттердин квадрат метри $120 өйдө кетет. Анан карапайым элбай окшо андай акчасы жок болгондон кийин анан каяка барып өзүнүн окатын кылат, кайдан барып соода кылат? Ошондой нерселерди ойлонуш керек эле да. Бишкек мэриясы жайма базарлар, велосипедди ижарага берүүчүлөр жана балдар ойноочу батуттардын ишмердүүлүгү коронавирус боюнча абал жакшырып калгандан тарта иштеп баштамакчы. Буга чейин мэрия тарабынан санитардык эрежелер дагы деле сакталбай, кооптулук арта берсе баш кала чектөөгө алынаарын эскерткен. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7 канал, Бишкек. Мына өзүңүздөр көргөндөй азыр эл деген ушул сиздердин ушундай чараларды терс кабыл алып атышыптыр да, балким аларга түшүндүрүү иштери жетпей жаткандыр. Кандай деп ойлойсуз? Эл түшүнсө балким көчөгө чыкпай калмактыр. Жок, терс кабыл алып атат дегенде мен алысмын. Эмне үчүн дегенде биз баа түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, ордунан иштеп атабыз. Терс карагандар да бар. Но ошол эле маалда мен ойлойм, баягы акыл эстүү кишилер бүгүнкү күнү бул илдетти түшүнүп атат. Бул деген баягы мэрияга же акимге, бул бизге керек эмес. Бул деген ошо элдин саламаттык сактыгына керек. Ошол эле маалда туура, ошонун арасында жанагы экономикалык неме боюнча мен да айтып кеттим. Кырдаал оор болуп атат бүгүнкү күнү туура. Мындайча айтканда бир 2,5 айдан ашык үйгө отуруп калышты. Бүгүнкү күнү баягы күнүмдүк оокат кылып аткан жарандарга кыйын болуп атат. Но ошого карабастан мен ойлойм, бүгүнкү күнү акыл эс кичине өйдөрөөк болуп, бүгүнкү күнү ошо илдеттен кутулганга чейин чыдап турганга биз аргасызбыз. Бүгүнкү күнү бул бүгүнкү күндүн талабы. Мындай илдет болбогондо биз мындай ограничение кылбачыбыз, аны жарандарыбыз эле жакшы билет. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күнү буга деген жапа тырмак баарыбыз кошулуп алып күрөшүшүбүз керек. Бул бир гана мэрия болобу же ким болобу чектөө киргизүү ошо бойдон андан эмес.
Бул жалпы баарыбыз кошулсак ошондон анан ушу илдетти жеңебиз. Ошон үчүн мен биринчиден чакырып кетем, экинчиден терең ишенем. Бүгүнкү күнү биздин жарандар ушуну туура түшүнүп, ошо биз айтып аткан чектөөлөргө туура түшүнүп мамиле кылат деген ойдомун да. Азыр ошо эл дагы кулак аябай кооптонуу менен кулак түрүп турат. Себеби медианын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев мырза да эгерде ушундай көрүнүштөр улана бере турган болсо Бишкек кайрадан карантинге жабылышы мүмкүн деп айткан эле да. Сиз дагы мына штабка барып аткан адам катары негизи чындыгында эле ушундай сунуштар болуп атабы? Карантинге жабылышы мүмкүн, борбор калабыз деген. Албетте, бул бүгүн каралып аткан жок, но ошол эле маалда өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күнү баягы ситуация контролдон чыгып кетсе, буга барганга аргасыз болобуз да. Эмне үчүн дегенде билесиздер, баягы чектөө маалында мына бүгүнкү күнү уже убакыт көрсөтүп атпайбы. Бүгүнкү күнү биз баягы чектөө киргизип атканда мындай жок эле да. Мунун баары качан башталды? Мун деген жанагы экономикалык тармактар иштей баштагандан башталды. Мындайча айтканда эл баягы катышы көп боло баштады, өзүңүздөр көрүп атасыз, бири сыртка чыга баштады, баары соода кылып атат. Ары бери баягы элдин айлануусунан бул баягы пайда болуп келип атат да. Анан эгер ошондой болуп атса, бүгүнкү күнү кайра чектөө киргизип, мен ойлойм, буга чейин буюрса жетпешибиз керек. Бүгүнкү күндө эле андай максат жок. Баягы жаба кылалы, чектей кылалы деген андай ой жок. Бүгүнкү күнү ошо чектеп же неме кылган, бул бир гана ой, ошо саламаттык ичине сактап, элди гана сактап калыш ойдун негизинде буга да келиши мүмкүн. Телефон чалуу бар эле, азыр үзүлүп калды. Азыр ошо Facebook тармактарын ачсаң деле социалдык тармактарда абдан көп тынчсыздануулар да көп болуп атат. Ошол эле учурда мындай аң сезимдүү жарандарыбыз да бар да арабызда. Маршруттук каттамдар мындай элди абдан көп салып алып атат. Оорунун жугузуунун себептери дагы ошол болуп калып атат деп кээ бирлер жада калса ошо маршруттук каттамдарды, коомдук транспорттарды токтотуп салбайсыңарбы дегенге чейин сунуш айтып атат да. Бул боюнча кандай сиздерде пикир? Бул боюнча дагы штабта мындайча айтканда баягы предложение кирип атат. Эмне үчүн дегенде өзүңүздөр ошо байкагандай эле бүгүнкү күнү ошо эле маршрутка болобу, ошо эле троллейбус, автобустарда баягы кишинин саны көп болуп атат. Но ошого карабастан өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына бүгүнкү күнү биздин ошо транспорт башкармалыгы бүгүн рейдтерди жүргүзүп, бүгүнкү күнү ошол баягы троллейбус, автобуска кирген кишилерди маска обязательно тагынганга чакырып атат. Ошол эле маалда остановкаларда туруп, ошолорду алдын ала баягы иш алып барып атабыз да. Но ошого карабастан бүгүнкү күнү чектөө буга деле акыбал оорлоп баратса, буга да киришкенге эгер штабтын чечими болсо аргасыз болот. Буга да келиши керек. Азыр бизге SMS билдирүү келиптир. WhatsApp номерибизге 69-65 абоненти менен аяктаган абоненттен түшүнгөндөр аз болуп жатат. Көпчүлүк кабыл албай жатат силердин чектөөңөрдү дейт. Ошо эл түшүнүш үчүн дагы кандай чараларды көрүш керек? Бул боюнча ошол эле биздин жарандык коргоо комиссиясынын чечимдери бар. Өзүңүздөр билесиздер, мына бүгүнкү күнү бизде квартальный домкомдор, ТСЖнын төрагалары жеринде ар бир үйдөгү үймө үй кыдыргандар, өзүңүздөр билесиздер, жанагы подворовой обход деп коебуз, үймө үй кыдырып ошол боюнча да иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнү мына азыр ар бир үйдүн эшигине жанагы билдирүү маалыматын толук кандуу болуп, аларды неметип атабыз, илип, жайгаштырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул боюнча иш абдан эле жакшы жүрүп атат, менин түшүнүгүмдө. Ошол эле маалда өзүңүздөр айтып кеткендей, жана интернет булактарында күнүгө эле ошол телевидениядан, радиодон мунун баарына эле баягы айтылып атат. Ну кабыл албаган кишине баягы мобилдик телефондо чалып аткандыктан биз аны угуп койго милдеттүүбүз. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Биз мына дезинфекция боюнча Ош базарында иштейбиз. Канча убакыттан бери бир да жолу дезинфекция кылганын көрө элекпиз да. Ош базарынын кайсы жагындасыз? Кайсы жагындасыз Ош базардын? Эми айтпай эле коеюн кайсы жагында экенин. Рахмат. Негизи чын ушундай кайрылуулар. Бул түп табынан туура эмес айтып атат. Мен ошон үчүн каянан деп сурап атканым. Бүгүнкү күнү Ош базардын тегерегинде 3 жолу биз баягы МЧСтин күчү менен өткөрдүк. Андан тышкары мына өткөн дем алыш күнү хоз субъекттер өзлөрүнүн ыктыярдуу немеси менен өткөрүштү. Мындан тышкары мен буга чейин да айтып кеткен. Буюрса мындан ары бир жумада бир биринчи күнү толук кандуу жабылып, жума сайын буюрса өткөрүп турабыз. Буга чейин бир айда бир болчу. Мындан ары эми жума сайын, бирок бул бир гана жумасында бир гана баягы тазалап коебуз деген ойдон алысмын. Эмне үчүн дегенде, бул ар бир хоз субъект күнүгө
кечки маал баарын тазалап, жанагы ручкалардын өйдө дезинфекция кылып, кирип аткан жана коврикти коюп, маска менен ошо менен талап кылыш керек. Бир эле күнү келип туруп бир тазалап кеттик, анан таза болуп калат дегенде бул андай болушу мүмкүн эмес да. Ошондуктан деген бул мындайча айтканда түштө дагы бир тазалап туруш керек. Ошо кол субъекттин ээстери кирип атканда ошонун баарын текшерип туруш керек. Ошондон анан оору жукпайт. Дезинфекция кылып бир кылы тарап кетип анан ошо ойдон тарап кетип бул андай туура эмес эле ой да. Бизге дагы 0171 менен аяктаган абоненттен билдирүү келиптир. Мен инвалидмин, Жайма базарда суббота, воскресенье соода кылам. Базарды жапса биз кантип жашайбыз деген суроо экен. Бул Жайма базар өзүңүздөр билгендей ошо 6-демалыш күнү чындыгында жашоодо оор кырдаалга туш келип калган адамдар көбү соода кылат Жайма базарда. Башында биз ошо бир ограничение кылып атканбыз. Азыркы күнү 6-демалыш күнгө чыгып атат, бирок өзүңүздөр уккандай жана 16-июнда чыккан приказдын негизинде мында чектөөнгө туура келет. Мен муну дагы бир жолу элге баягы кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күнү бул илдет күчөбөсө, мындай кырдаал болбосо, биз чектөөгө киришпейт элек. Ошондуктан мен ойлойм, урматтуу элге да абдан кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күнү бул жалпы элге керек. Элди сактап калышыбыз керек. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр көрөсүздөр, уже 30 киши кайтыш болду. Канча деген киши ооруп калып атат. Бул илдетти деген ушу бир гана айла жоктун жолу болот, чыдашыбыз керек. Башка жол жок. Баарыбыз жапа тырмак чогуу күрөшүбүз керек. Бул деген мен дагы жол айтып коеюн, бул деген бийликке же мэрияга, бул бизге керек эмес, бул элге жалпы. Ошо биздин элге керек. Ошонун саламаттыгын сактап калышыбыз керек. Азыр бизде телефон чалып экен. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, чыгып жатабыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен сиздерге суроо берейин дедим да, маршрут жөнүндө. Бизде деген маршрутта аз киши түшсүн дейсиңер, место менен түшсүн деп айтасыздар. Место менен түшпөйт, наклейка болуп терезеге жабышып түшөт да, могу жаңы конуштарда. Ошол жөнүндө маршруткага эме берсеңиздер жакшы болот эле. Анени ас убагында жаап койдуңар элеңер, 95 киши чыккандан кийин карантин кылып койсо жакшы эле болмок да маршруттарды. Рахмат. Мына эл дагы ушундай пикирлерди айтып атат. Мындай пикирлерди абдан көп. Мен эжемди толук колдойм. Бүгүнкү күнү бул боюнча мен уже айтып кеттим, штабта муну каралып атат, ушу коомдук транспорт боюнча. Мүмкүн ушундай кичине күчөп атса, муну баягы ушундай иш алып барганга туура келет, чектөөгө. 77 менен аяктаган абоненттен суроо келиптир. Менимче сизге окшойт, Кундуз айым. Тамак аш саткан жерлер сиздердин талаптарыңыздарды аткарбай жатат. Шаардыктарды мажбурлоо түрүндө анализ тапшыртпайсыздарбы деген суроо экен. Тамак аш түйүндөрүндө, конечно, көп жерлерде аткарылбай атат. Азыркы күндө тойду өткөрбөгүлө, поминка кылбагыла, Куран окутпагыла, элди чогултпагыла деп атса эле болбой эле ошо чоң ресторан, кафелер өзлөрү нарушение кылып өткөрүп атышат. Мына өткөндө Кайнар деген ресторанда болду, Соң көлдө болуп атыптыр, Аларча ресторанында, Салтанат деген кафеде болуп атыптыр. Ошо күндүз дагы кечке биз рейд жүргүзүп атабыз, жана мобильный группа менен акимияттар, МЧСтер менен чогуу. Анан азыр караңгыда дагы ошо рейдтер жүргүзүлүп атат. Ушулар боюнча протоколдор салынып, протоколдор түзүлүп, айыппулдар салынып атат. Анан санитардык эскертмелерди берип атабыз. Эми дагы кайталанса, анда уже бул объекттерди жабабыз. Кайнар рестораны бүгүнкү күндө жабылды, пока чрезвычайный ситуация алынып салынганга чейин жабык болот. Мына ошо Кайнар демекчи, ошол жерде өзүбүз дагы күбө болдук, жана журналист тартып алган кадрлардан да. Ошол жакта мен деген чоң элге төбөсү көрүнгөн аткаминерлер өзлөрү ошол жерде маска кийбей, коопсуздук эрежелерин сактабай, 200 адамдан ашык киши чогулуптур деп, анан ошолор өзлөрү аткарбай атса, демек карапайым калк анда чын эле оору жок окшойт деп ишенбей калышы деле толук мүмкүн да. Сиз кандай дейсиз? Эми ошол жерге барган ар бир киши өзү жооп бериш керек. Анан барбай эле кое турушса болмок, ушул Кайнар ресторанында эле уруксат бербей эле кое турушса болмок. Бул деген азыркы мезгилдин талабы ушундай болот да, убактылуу бул талап. Анан аны деген аткарышыбыз керек, баардыгыбыз тең жапа тырмак бул илдет менен тиге күрөшүшүбүз керек. Анан жанагы стихийный торговлялар деп азыр айтып кетпейди бул жерден. Эми бул деле азыр убактылуу запрет кылып атат да, мисалы чыкпасын, сатпасын деп. Ошол эле стихийный торговляда көбүнчө картаң кишилер отурушат. Эртеден кечке суббота, воскресенье күндөрү. Анан жана батуттар, тиги бала айтып атпайбы, биз эмне менен жамбагабыз деп. Эми кичине чыдай туруш керек. Өкмөттүн требованиясы, мэриянын штабына чыгарылган приказды аткарып турушубуз керек.
Өкмөттүн талабы демекчи, кечээ күнү абдан чоң окуя болду. Ошо азыр телефон чалынып алалы. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Сүйлөй бериңиз, угуп жатабыз. Мен 85-теги кемпирмин. Абореки Трачадагы жанакы жерде бир шурумбурун бала акыраздын кийимин сатчубуз. Анан кийин азыр эми ал жерден кууп ар жакка алып барып салды. Ар жакка барган жерибизди Кудай өзү сактасын. Тегерек экен, 4 зданиянын ортосунда жери кум, таш, отурганга невозможно, честно айтканда. Анан эми мурунку жерде биз 15 жыл иштедик эле, ошол жерге алып пустой эле турат азыр ушул кезде. Анан ошону коюп эле койсо жакшы болбойт беле? Рахмат, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду. Тилекке каршы ар кандай пикирлер бар, эми ушундай да пикирлер бар экен. Апа 85 жашта экен да, ал айтып атат, ошо ордубузду калтырып эле койбойт белеңер деп. Негизи буга мыйзам жол береби? Албетте жол бербейт. Бүгүнкү негизи эле мыйзамсыз жана стихийный торговля, бул негизи эле мыйзамсыз, өзүңүздөр билесиздер. Эми ошол эле маалда өзүңүздөр билгендей эми кээ бир маалда баягы туура түшүнүш керекке туура келип атат. Баягы оор үйлөрдөгүлөр, жана мен айтып өткөндөй 6-25 күнгө соода кылып аткандар боюнча деле. Анан бул эми апа кайсы жерде айтканын мен жакшы укпай калдым. Бирок балким Орто Сай базары жактагы жанагы эми айтып аткандыр. Бирок бүгүнкү күн ошо, бул апага деле жанагындай кылып айтат элем. Эми өкүнүчтүү, бу 85ке чыккан апа ушундай соода кылып атканга, албетте бүгүнкү күнү жанайында чектөө болуп аткандан кийин эми бүгүнкү күнү биз мындай тере албайт экенбиз, бул апаныкы же бул жаш баланыкы деп. Бүгүнкү күнү баарыбыз ушул илдетке жеңиш үчүн ушуга баш ийгенге туура келет да. Мына суроо талап болмоюнча сунуш дагы болбойт, Балким жанагы батутга уруксаат берилбесе деле ойнотуп аткан себеби демек аяка барган эл бар. Ошон үчүн элге сиз кандай кеңеш берип кетесиз? Ошо балдардын деле ден соолугун, саламаттыгын, коопсуздук жагын ойлоп коюшса болмок да, туурабы? Батуттар бизде деген баягы мыйзамдуу эле тургандар бар. Мыйзамдуу, бирок азыр эми кооптуу абал түзүлүп жатат да. Азыр деген бүгүнкү күнү ошон үчүн кооптуу абал чындыгында абдан ушул батуттардан да. Өзүңүздөр сиз жагын жакшы айтып кеттиңиздер, ошол эле ата-эне балдарын алып барбай койсо эле болот. Бул жакта деген бала дегенин барып айтып аткандан барып ойной берет. Өзүңүздөр билесиздер, үйгө жакын неметсе эле ошондо бара берет. Ошондуктан ата-энесине карабай деле баягы мындайча айтканда үйдө турган жакын жерде батут турса ага бара берет. Анча-мунча акчасын таап алып. Ошон үчүн мен ойлойм, ошон үчүн жана чектөөлөр ошон үчүн кире берет. Ошого карабастан бүгүнкү күнү эл баарыбыз жалпы күрөшүшүбүз керек. Башка жол жок. Мен жанагы суроомду сизге айтып кетейин. Кечээ күнү ошо мурунку премьер-министр болуп калды, эми Абылгазиевди узатып аябай баары маскасы жок, ишке чыгып алып, туруп алып, толтура киши жыш болуп алып сүрөткө түшкөнү, бул дагы ошо коопсуздук эрежелерин сактабагандыкка кирет да, туурабы? Ошол коопсуздукту сактабай атышыптыр, өзлөрү дагы ошол үйдө чоңдор. Анан, конечно, азыркы күндө биз өзүбүз жарандардан требовать этип атабыз, маска кийгиле, аралыкты сактагыла, анан санитайзерлерди койгула, чогулган жерден колуңарды обработка кылып, антисептик алып жүргүлө деп требование кылып атабыз. Анан, конечно, ал жагынан туура эмес кылышыптыр. Мына ошол эле мечитке баргандар, намаз окугандар да айтып атат, биз мечитке кирип аралыкты сактап атабыз, бирок ошол эле учурда кайра маршруттук каттамдарга түшкөндө ал биздин ошол аракетибиз, мисалы, текке кетип атат дегендей кылыпчы. Ошон үчүн кандай кылыш керек мындай кырдаалда? Же өзүнүн машинеси менен барыш керекпи, же маршруттук каттамдарды убактылуу токтотуш керекпи, же кандай кылыш керек? Эми азыр колдон келсе жөө жүргөнгө жетпейт. Мен мисалы көп жерде жөө эле жүрөм. Анан автобус, троллейбустарга түшүш керек. Алардын расстояниясы ичинде чоң, посадочный месталары көп, терезелердин баардыгы тең ачык, илгерки стандарт менен салынган терезелер. Конечно, маршруткалардын ичинде деген скученность, бая буга чейин айтып кетти го, ичинде чапташкан боюнча эле кетип атабыз деп ал кырдаалда көрүнүп атат. Азыркы күндө ошо 28 линияга маршрутниктерге протоколдор түзүлүп, штрафтар салынып, чаралар көрүлүп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден менин мобилдик телефонум абдан көп телефон чалуу келип жатат. Тилекке каршы биз ошо мобилдик телефондон чалгандарды түз эфирге кошо албайбыз. Бул үчүн атайын 0312 59 25 04 номери иштеп жатат. Ошого чалыңыздар. Азыр бизде түз байланышта телефон чалып бар экен. Угуп жатабыз, урматтуу телекөрүүчү. Алло. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз, сүйлөй бериңиз.
Söyley vereyindir. Alбетте. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Biz Kavturdu'dan çıkıp atabız. Bunu güğünde 5 mal sayrap aytabız. Прямой эфирменде çıkıp atabız. Ökmötü dele biyligi dele uvatat koz. Emi birini saktavay jatat osunda talaptı. El bayağı üstüne mingen el sığılgan boyunca yürü atat. Emi kim saktavay jatat, kim ildetli göğüt atat osunda. Bir avtobus gerek, mına 46 avtobus uzatı toğula bir 5-6 sınıfka dep duraydık bar bolgonu. Biz жаңы avtobus turup atkan joktuk. Bizge 18 avtobusu bir yağından anı da biri 5-6 sınıf uzatıp koysana bizim masele keçiletele. Hem oşunda kim salapsız saktavay, ilzetli göğüt atkanlar kimler oşunda. Hiç günde sayrap gidip çıkıp atabız. Premo yefirmenen. Ökmötü de birini de uğuz jatatsa. Ne kokmaksan болчу bizim mesele kesilbeyt. Рахмат. Ошо коомдук транспорт жөнүндө сиз айтып аттыңыз эле, ошол боюнча айтып атышат окшойт. Сиз жооп берип кетесизби? Бул Калыс Ордо 1-Май районунда жайгашкан. Бул туура эле. Бул мындайча айтканда жана Абиесинин ылдый жагында. Бул жак баягы шаардан алысыраак болот. Ошол эле маалда бул жака маршруткалар кирип атат, но туп-туура айтып атат, жанагы чоңураак автобустар кирсе абдан жакшы болмок. Но бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, буга чейин дагы шаар бийлиги ушул коомдук транспортту жанагы кичинерээк маршруткадан көрө чоң автобусту алабыз деп аракет кылып атат. Буга чейин билесиздер, 62-ни алып шаар иши кое берилген. Мына жакында коомчулук угуп атат болуш керек. 100 автобуска тендер жарыяланып буйрса алган атабыз. Мен ойлойм ошондо бирден бир көйгөй ушу Калыс Ордо алысыраак тургандарга киргизет деп мен да терең ишенем. Буйрса бул маселени мен да жеткирип коеюн. 11-14 менен аяктаган абонент абдан тынчсыздануу менен биздин жообубузду күтүп атыптыр. Саламатсызбы? Паркта антисептиктер менен тазалап турабыз да, ошол деле болбойбу? Ар бир 2 саат сайын жууп жатабыз дейт. Паркта деген каякта? Кайсы парк экенин билбейм, мына. Паркта антисептиктер менен тазалап атабыз, демек тыюу салбай эле ошентип жууп коюп иштей берсек болбойбу деген суроо берип атат да. Бул боюнча мен мындай деп жооп беретим да, туп-туура. Сиздерге чоң рахмат. Ушинтип 2 саатта жана немете баягы алдын ала иш жүргүзүп, обработка кылып атабыз деген мындай Кудай буйрса шаар жарандар мындай да абдан көп бизде. Мындайча айтканда киргенде баягы көзүң сүйүнөт. Кафеге кирсең деген кирер менен жанагы бут менен өткөн поликтер обязательно турат. Кирсең санитайзер менен колуңду жуут. Андан ары өтсөң баягы масканы обязательно требовать этет. Мындайча айтканда мындай буйрса орусча айтмакчы сознательный жарандарыбыз абдан көп. Бул эжекеге да чоң рахмат. Да 2 саат сайын. Бул ушул нерсе жетпей берет кичине. Эгер ушун менен чыга кетсек, бизди да унчукпай эле ачып кете берет элек да. Ошон үчүн мен ойлойм, туура түшүнүү кабыл алып, ушундай эле иретте иш алып бара бериңиз. Анан эгер ушундай кырдаал болуп атса, баягы штабтын ушундай бир чечими болуп атса, ошону да колдоп бериңиз деп чакырып кетмекмин да. 63-49 менен аяктаган абонент сизге суроо бериптир. Иним туздун даамын 2 күн сезбей шалдырап жатты. Врачтарга барса жакшы эле дешти. Вирус болгон адам даам сезбей калат деп уктук эле, бирок температура болгон жок. Ошондо ал коронавирус жуктурду деп кооптонсок болобу деген суроо экен. Эми бул неме врачтарга өзүнүн поликлиникасына ЦСМге кайрылып врачтардан консультация алса болмок. Анан врачтар, терапевттер көрүп, өзүлөрү температурасы бар вопрос кылып туруп, полностью эгерде коронавирус оорусуна жанагы клиникасы туура келишкен болсо, анда ПЦР деп коет, анализ алыш керек болчу. Анан может быть азыр башка гриппозный форма грипп жүрүп аткандар. Негизи ошо даам сезбей калса эле бул коронавирус деп коркуш керекпи же дагы башка дагы оорунун түрлөрүндө ушундай белгилер байкалабы? Жок, бул негизи коронавирустун биринчи белгилеринин көбүнчөсүндө ооруп калган жарандарда ушул неме тамак аштын даамын сезбей калат, анан обоняние деп коет, чытты да билбей калат да, ошол биринчи клиникасы болуп эсептелет. Но ага чейин дагы температура берет. Эми азыркы күндө деген бул оору ар кандай өтүп атат. Иммунитети күчтүүлөр деген бессимптомный эле жөлүнө көтөрүп жүрө берет экен. Иммунитети начарлар ооруйт экен. Бирөөнүкү кишечный форма болот экен, бирөөнүкү легочной форма болот экен. Бул окмуш күчтүү вирус экен, мутация болуп кирген организмде ар кандай өтөт экен да. Анан дагы консультация кылып көрсүн,
мобильный группаны чакырып анализ тапшырып көрсүн, эгерде кооптонуп аткан болсо. Дагы 49 деген менен аяктаган абонентте дагы ушундай эле үндөш суроо экен. Аллергиям бар эле, соңку күндөрү же суук тийгизип алганбы билбейм, жөтөлүп, тамагым кычышып, чүчкүрүп жатам, коркуп жатам, эмне кылсам болот деген суроо бериптир да. Неме жооп берип коеюнчу. Бул деген бизде деген азыр ар бир райондо мобилдик группалар бар. Бул тест түрүндө 118ге байланыш керек. Бул балким ойлоп атат да, буга чейин мен аллергиям бар эле, балким ошол эленин белгилери болуп аткандыр депчи. Бул баягы мындай балким эле ар бирге ойлобош керек да. Бул деген ошондой, эгер кичине өзүн баягы начар сезип атса эле 118ге байланышып мобильный группага айтып, мобильный группа бүгүнкү күнү баягы абдан эле тез барат. Бул жака эле байланышып атпайбы? Эже байке билбейт экенмин. Ушундай эле 118ге тест түрүндө байланышсын. 118 аллергия болуп атамы деп жата бергенде болбойт, аны гадайт этип анан кайрылыш керек неме эртерээк. Мобилдик топтор деп калдыңыз, алардын иштери азыр кандай жүргүзүлүүдө, негизги алардын милдеттери эмне, ошо тууралуу токтолуп кетсеңиз. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билгендей, жанагы мобилдик группалар основной булар барып аткандар жанагы өзүңүздөр билесиздер, ушу илдет аныкталган үй бүлөдөн бирөө киши чыкса, ошону эпидрасследование деп коет, ошонун негизинде ошо кошуналарынан, ошо туугандарынан, ошо киши каякта иштесе, ошол жактан толугу менен анализ алып чыгат да. Мобилдик группалар бул бир эле буллар эле эмес, ошол эле жана 118ге байланышы мүмкүн, ошол эле СЦМге байланышы мүмкүн. Кандайдыр бир ошо бир маалымат берсе, ошонун үйүнө мындай жеткенде күнүгө ар бир райондо жок дегенде 6-7 мобильный группа чыгып, ушулар боюнча баягы ордунан барып анализ алып, баягы иш жүргүзүп турат да. Мына азырда өзүбүз айтып кеттик, илдеттин күчү улам өзгөрүп атат депчи. Мезгил өткөн сайын ал мутация болот экен деп. Демек, вакцина табылган күндө деле ошо оорунун түрү өзгөрүп кетсе, ошол вакциналар жарабай калышы ыктымалбы? Жок, оорунун түрү өзгөрүп кетпейт деле да, бирок немеси течениясы ар кандай болот, ар бир адамдын иммунитетине жараша ар кандай көтөрөт да. Анан эми азыркы күндө вакцинасы чыга элек, бул вирусный инфекция өзүнүн клиникасына жараша эле врачтар лечение кылып атышат. Кээ бирлер айтып атат да, ошо грипп. Азыр бизде телефон чалып бар экен. Саламатсызбы, урматтуу төлөгөрчү, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Бишкек шаарынын тургуну, атым Кичинара. Мен ушул хакимге дагы, анан ушул санитарный врачка дагы суроом бар эле да. Мына мисалга 50 посадочный местога чейинки мекемелер дагы общепиттер ачылып иштей берсе болду деп болот деп айтсаңыздар да. Анан элге ушуну жакшы түшүндүрүп берсеңиздер, 50 посадочный место деселе, бул бат-бат тамак жеп кана чыгып кетиш керек да. А эл уже 50 кишиден ашык тойлорду өткөзүп атат да. Мисалга мына кечээ эле Гүзел Грант деген ресторанда вице-спикер Аида Айымдын катышуусунда ушундай бир чакан мероприятие болду. Анан ушул эл өкүлдөрү ошону өздөрү кармаласа, анан жөнөкөй элдер, могу бакыш жайма базарлар эмне кылсын? Мисалгачы, биринчи балким балыкты башынан дегендей башынан кармайт, эме кылабыз. Анан могу сиз деген чоң райондун акими катары ушул ресторандарыңыздарга бар түшүнүктүү эме бериш керек го. Кандай дейсиздер ушунучу? Жооп берип кетсеңиз. Аида Касымалиева жөнүндө сөз болуп атат, ошо чоң иш-чарага катышкан деп. Баягы персоналдуу өткөндө андай немем жок. Мен айтып атканым бул айым айтып аткан туптур айтып атат. 50 киши деген бул мындайча айтканда туптура жана ашканалар, кичинекей жана кофейнялар, мындайча айтканда тойканаларга бүгүнкү күнгө чейин чектүү киргизген. Бүгүнкү күнгө чейин той өткөргөнгө, чоңураак мындай мероприятие үй бүлөлүк бул өткөргөнгө дагы эле чектөө бар. Муну негизи кылбаш керек да. Ошол эле кафелерди айтып кетти. Кафе ресторандарга барып, ошол талаптар менен тааныштырып жатасыздарбы? Балким алар билбей эле өткөрүп аткандыр, ошо уруксат берип. Билбейм, ошондой кафенин ээстери билбей калса мен анда билбейм. Бүгүнкү күнү деген мындай да, ошо билбейм. Бул күнүгө эле айтылып атпайбы? Бул күнүгө эле телевизордон, радиодон, фейсбуктан, мына ошо сиздердин жардамыңыздар менен ушундай прямой кылып, мына ушундайга дагы айтып берип атабыз.
мындайча айтканда ар бир ошо Бишкек районунун 4 району болсо күнүгө рейдти мына прямой кылып чыгарабыз. Атайын баягы эл деген баягы ойлобосун, тиги барлы салып кетип калды, бирөөнө салбай кой деген пикир болбосун деп ошо прямой кылып, ошо мындайча айтканда ошо көрүүчүлөр менен чогуу кирип атабыз да. Ошондо аныкталган, мына ошол эле Кайнар айтылды. Бизде деген Сарчелек деген бар, ага штрафтар салынып атат. Ошол эле Салтанат деген КПСке салынып атат. Бүгүнкү күнү баягы толук кандуу биз биринчи түшүндүрүү ишин жүргүзүп кеткенбиз. Мындайча айтканда акт реагирования сыяктуу кылып бир сыйра маалымат бергенбиз. Бүгүнкү күнү барып эле баягы жабак алгандан да алыспыз. Потому что бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, баягы бизнес деген бизнес. Ошон үчүн биз штраф салып, же болбосо бир чектөө киргизсек, бул экинчи, үчүнчү жолу барганда. Ошондуктан бул айым мен толук кошулам, жанагындай той, үй бүлөлүк бир неме иш-чаралар өтпөш керек. Жана сиз айтып кеттиңиз, ошо Кайнар жабылды деп, бирок ошол иш-чараны өткөрөм деп буйрутма берген кишилерге да кандайдыр бир жоопкерчилик каралганбы? Ошол иш-чарага катышкан кишилерге дагы? Же бир эле ошол Кайнарды жаап койдук, бүттү, калгандары эмне болсо ошо болсун деп коюп атасыздарбы? Калгандары кандай болсун, ушундай болсун деген бул кичине сурооңузга мен түшүнбөй калдым. Бул жакта деген ошол кафеде өткөргөнгө мындайча айтканда штраф салынып атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күнү биз деген ошо кафелерди мындайча айтканда чектөө кылып койсок эле болду. Алар кылбаса эле киши келбейт. Ошондуктан деген биз бүгүнкү күнү ошо именно кафе, ресторандар менен иштеп атабыз да. Ошо чектөөлөрдү киргизсек, ошолор эле кылбаса эле болду, киши келбеш керек да. Ошол кафе, ресторандын ээлери эле биз өткөрө албайбыз. Постановление теги токтом чыккан Кыргыз өкмөтүнүн, ал жерде алгоритмде жазылган, биз ошо бүгүнкү күндө ачыла элек, биз өткөрө албайбыз деп койсо өтпөйт, эч ким өткөрбөйт. 14-14 менен аяктаган абонент бизге билдирүү жөнөтүптүр. Аты дагы Алтаев Азамат деп атында жазып коюптур. Бир адам каза болсо, вирустан өлдү деп койгулачы, 30 000 сом берем деп жатышат. Бул кандай түшүнсөк болот дейт. Сиз ушул факты боюнча так маалыматыңыз барбы, так фактыңыз барбы, ошол тууралуу да айтып койсоңуз болмок. Бирок негизи ушундай нерселердин чындыгы барбы? Чындыгы жокко, ким барат ушундай нерсегечи? Анан адам өзү ооруп калса, ден соолугу менен күрөшүп, ошол жерден айыгып чыгып кетейин деп аракет кылат, анан өлүп калса 30 000 сом беребиз дегенди уккан жокмун, билбейм дагы. Ошо боюнча менде дагы ошо мен угуп жүрөм да, ушундай болуп атат. Анан кийин мен просто мен элге мындай бир кайрылуу кылат элем да, өзүңүздөр ойлосоңор, бул эмнеге андай кылыш керек 30 000? Ушул илдеттен өтүп кеткенди күнүгө эле айтып атабыз. Мына бүгүн өтүп кеткени көчө өтүп кетти. Мурда күнү 2 киши өтүп кетти. Бүгүнкү 30 деп эле айтып атпайбызбы? Эмне үчүн баягы ошону айтыш үчүн акча берип айтыш керек? Мен ушунун чындыгын түшүнбөйм. Мен бул кичине баягы толук кандуу кылып маалымат жазып койсо, бул болсо ошол эле жергиликтүү ошо ички иштер бөлүмүнө кайрылып, ушундай случай болсо айтса болот да, бирок бул эми менин оюмча калп эле. Бул ушак имиштердин деңгээлиндеги сөз деп айтасыз. 60-58 менен аяктаган абонент билдирүү жөнөтүптүр. Саламатсызбы? Өзүбүздүн оорубуз менен кайрылсак, коронавирус деп айтышат экен. Баргандан да коркосуң. Анализ берели десек кымбат, эмне кылабыз дейт. Ошо анализ боюнча, тапшыруу боюнча дагы ар кандай сөздөр болот да, кымбат деген. Мындай болот да, бүгүнкү күнү если ошол эле биздин жаран жанагы COVID-19 ошо илдетке чалдыктым деп өзүн сезип атса, температурасы көтөрүлүп атса, жанагы айтып аткандай жана тамактын даамын жоготуп атса, жөткүрүп 2-3 күн тура албай атса, 118ге чалса муну бекер түрүндө эле кылып берет. Эч немеси жок да. Бүгүнкү күнү акча төлөп, же болбосо бир башка нерсе кылыштын эч кажети жок. 118ге чалуу бекер. Ага чалса өзү эле ошонун адресин айтып, бүгүнкү күнү мен монча күндөн бери температура болуп атам. Жок дегенде ошо врачтарга чалганда биринчи консультация берет. Кандай болуп атат, ошонун баарын бир сыйра сураштырат. Аныктап, эгер ошого бир белги болуп атса эле, обязательно ошо чалып барат. Ошон үчүн 118ге чалыңыздар. Жанагыга деген анча-мунча сомнение болуп атса эле чалыңыздар. Ошонун негизинде мобильный группа иш алып барат. Негизи эле ошо аллергия менен, грипп менен, анан коронавирус үчөөнүн айырмасы барбы? Же баары бир мындай окшош жактары көбүрөөк болуп атабы? Айырмасы бар. Анализдер чыгат да. Анализдеринен да чоң айырмасы бар. Анан гриппте да чүчкүрүп, жана мурдунан суу агып, кичине состояниясы неме болот да, анан аллергияда да ошондой болот. Но аллергиянын клиникасы кичине башкачараак болот. Чүчкүрүп, көзү кызарып, жанагы денелерин баары кычышып, өзү деле ошол ооруп калган киши неметип көрсө болот да, диагностировать этип көрсө болот.
Мисалы мурда аллергиясы бар киши өзү деле сезет да, мурда эле денем кытышчу, мурда эле көзүм кызарчу, мурда эле мурдум кытышып чүчкүрчүмүн, демек мен аллергиямын деп коюп өзүн сооротуп жата бериш керек деп айтасызбы же кандай? Азыркы күндө аллергия күчөп турган убакта бул жаз мезгили жай тиги кеч күзгө чейин аллергия боло берет. Анан өзүңүздөр дагы ой мен тиги коронавирус болуп калдым окшойт, мен грипп болуп калдым окшойт деп самовнушение кылбай, өзүңөрдү дагы неме оюңарды туура жакка карап анан диагностировать этсеңер болот да. Негизи ушундай симптомдор байкалып калса, гриппке каршы же болбосо жанагындай дарыларды ичсе, өз алдынча дарыланса болобу? Жок, врачтарга кайрылыңыздар сөзсүз түрдө. Коронавирус оорусун үйдө жатып лечение кылганга болбойт деп мына улам жана клиницист врачтар айтып атат. Өткөндө бир случай болду. Ушу үйүндө самолечение менен алып жатып алып, анан больницага баргандан 2 күндөн кийин реанимацияда жатып каза болуп калды. Демек, мунун кесепети абдан оор болушу ыктымал. Андыктан сөзсүз түрдө дарыгерлерге барып кеңеш сураш керек экен. 85-26 менен аяктаган абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Менин сунушум бар эле. Мисалы, Кайнарда өткөрүлгөн тойдо жалгыз тойканага эмес, министрлерге, бардык катышкан депутаттарга штраф салдырбайсыңарбы деген сунуш экен. Ушуну кандай карайсыздар? Чын эле ошондой туурабы? Ал тойго мисалы барбайм деп койсо деле болмокта, азыр деген ушундай кооптуу кырдаал болуп атат. Чакырууңузга рахмат, бирок мен бара албайм, мен өзүмдүн коопсуздугум мен үчүн кымбатыраак деп койсо болот беле? Факт болуп калды, барды. Ошондуктан мен ойлойм, мен муну деген мындай ойду дагы бир штабка киргизели. Албетте жоопкерчиликтүү сиз ошол эле айтып аткан ошо чоң кызматта иштеген болобу же жөн эле кызматта иштеген болобу, бул боюнча дагы биз штабта ошондой ойубузду негизи ошо базардын ээлери же болбосо ошо базарда иштеп аткан соода кылуучулар сиздердин талаптарды эми көпчүлүгү туура кабыл алып атат деп айтып атпайсыздарбы? Анан бирок ошо мындай тараза ташында азыр экономикалык абал, ошо базарда иштеп аткан адамдардын дагы ичиндеги экономикалык абал, ошол эле учурда адамдардын саламаттыгы деген эки нерсе турат да, тандоо. Ошондо кандай кылыш керек? Мисалы, ошол бир күндүк иштебей калган жабылат деп атпайсызбы, жумасына бир жолу. Ошондо канча жоготууга учураш ыктымал болжол менен? Саламаттыкты сактоодо бир гана выбор болуш керек. Бул адамдын ден соолугу. Бул жакта экономикалык эмне балекет болсун, бул андай болбош керек. Биз эң биринчи, например, ден соолугу жок адамга акчанын эмне кереги бар? Бүгүнкү күнү биз деген муну даже ойго албашыбыз керек. Муну анан мындай деп, мындайча айтканда баягы таразага койбашыбыз керек да. Эгер бүгүнкү күн ошо элдин жалпы шаардыктар саламаттыгы турганда биз чектөө киргизишибиз керек. Буга деген мен жана азыр айтып, мен жана бекер сөздү айткан жокмун. Ошол эле жана Хосубектин баягы жетекчилери. Бүгүнкү күнү мына Ош базарда деген булар өзүлөрү чогулуп алып, өзүлөрү комиссия кылып, ошо понедельник күнү бул ошолор менен чогуу сүйлөшүп кылынган неме. Бул деген биз эле ойлоп чыгып жаап алабыз деген жокпуз. Муну алдын ала мен деген Ош базарга өзүм 2 жолу бардым. Жетекчилик менен сүйлөшүп, чогуу кыдырып, андан тышкары мына акимчиликке 3 жолу чакырдык. Муну айтканда бул өзүлөрү айтып калды. Бул союз убагында деле жумасына бир жолу ушундай болчу. Сан день болуп жабылчу. Бүгүнкү күнү баягы мындай деген да сөз болот да. Мүмкүн убакытка жабабызбы, күндүзгү баягы 11ден 4кө чейин деген сыяктуу. Антип эле биз деген толук кандуу мындай кылабыз да. Дем алыш күнү саат 6дан кийин ошо жабылганда эле толугу менен дезинфекцияны баштайбыз. Бул дезинфекция понедельник күнү саат 11ге чейин. 11ден кийин биз барабыз, жергиликтүү бийлик, милиция, СГСНден, СИИден, анан ошо хозсубъекттин жетекчилери менен чогуу ар бир хозсубъект текшеребиз. Акты кылып түзүп, ким кандай иш алып барып атат. Бул мындайча айтканда ошолор менен чогуу кылып атабыз да. Булар деле бир нерсени түшүнүп атат. Жанагы өзүңүздөр айткандай ошол эле эгер мындай кете берсек шаарды деле жаап салышы мүмкүн. Анда баягыдай кайра 2 айга жапкан керет, бир жумага бир эмес. Ансасыңыз мына билесиздер, мына орто сайды 3 күнгө жаптык. То есть эгер деген ооруп чыга берсе бул жапканга туура келет. Бул баягы эч ким мына карап отурбайт да. Баягы бизнескен жерин жок. Ошон үчүн деген мен ойлоп атам, бир жумуна бир кылсак, элдин баары ошондо уже билет. Бүгүн иштебейт, бүгүн биз тазалашыбыз керек. Бүгүн например эртең менен чыкпай эле кол, Ош базарга барбай эле кол деп. Ошондо ана мен ойлойм, калган күндөрү элде билет, билесиздер, могу биз чүйдүн эли ошо шаар тегерегенде эле ошо клубникадан баштап жер жемишин баары бүгүн күнү бышып атат.
ошолор деген бизде ошолор баарын эле ойлоп атабыз. Ошолор 6 маршрут соода кылып алсын. Понедельникке чейин ошол жакта жергиликтүү элдин баары билип, мындайча айтканда продуктун алып алсын деп атабыз понедельникке базарга келбес үчүн. То есть мунун баары мындайча айтканда тез келип, эл менен сүйлөшүп, мына ошондон келген бир ой да. Мына ошол айтып атасыз, жума сайын жабылат деп, бирок ошо элге маалымат бериш үчүн мисалы өзгөчө кырдаалдар министрлиги Билайн Мегаком аркылуу мисалы алдын ала маалымат берип коет да, баланча күнү жолго чыкпаңыздар, жол жабылат, же болбосо көчкү жүрүш мүмкүн деп. Сиздер ошондой мобилдик операторлордун кызматынан пайдаланууга болобу? Албетте. Бул бүгүнкү күнү колдонуп атабыз да. Обязательно. Бул жок, штабтын немеси менен эми бүгүнкү күнү жана COVID-19 боюнча маалымат берип атабыз. Бирок базарлардын жабылышы мына бүгүн комиссияда бул штабта калат. Анан эң биринчи эле биз эмне кылабыз? Эң биринчи ошо базардын жетекчилигине бүгүн түштөн кийин бул маалыматты баягы приказды окутуп баягы иш жүргүзөбүз. Анан бүгүнкү күнү толугу менен элге түшүндүрүү иши жүрөт. Мындайча айтканда 2-3 күн мурун. Анан кийин могу понедельник күнү жапкандан кийин ошо менен бир сыйра бир жакшы тазалап чыккандай мен ойлойм билинет. Ошо менен ары жума сайын бир жолу деп ошо менен кетебиз деген ойдобуз да. Негизи базарларда радио түйүндөрү дагы бар да. Радио түйүндөрү дагы 2 күн мурда объявление кылып турат. Ушул күнү базар жабылат. Жок, мисалы сатып алуучулар балким атайын чыгынып бир күнү барабыз деп барып алса эле базар жабык болуп калбаш үчүн алдын ала ошондой мобилдик байланыштар. Ошол эле биз, например, 6-жумаш күн деген жокпуз. Эл барып аткан күнү. Эл баягы соодасын кылып алсын. Мындайча айтканда анча-мынча баягы бүгүнкү күнү чектөө керип атып, көпсү баягы мен айтып атпайм, жанагы жер жемиш аркыларын сатып аткандар убагында сатып алсын деп. Биринчи күнү өзүңүздөр билесиздер, бул күнү баягы көп эле киши шаарга көп эле чыкпайт. Ошондо мен ойлойм 6-жумаш күнү алып алса, понедельник күнү жаап койсок туура болот деген ойдобуз да. Сизге суроо экен 2785 менен аяктаган абоненттен. Азыркы учурда кайсы протокол менен дарылап жатышат? Россияда коронавируска каршы чыккан дарылар, мисалы Афивавир бизге качан келиптир дейт. Андай дарын келгенин уткан жокмун, бирок азыркы күндө неме инфекционный больницада врачтардын бардыгы тең противовирусный неме клиникасына жараша эле ошондой лекарстволор менен дарылап атышат. 9366 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Бишкектеги санитардык талапты кафе ресторандарга баргандар, базарга баргандар толугу менен аткарбай жатышат дейт. Ооба, бул тууралуу көп эле жолу айтылып жатат. Мына дагы бир суроо 89 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Ооругандардан айыккандар көп болуп жатат. Врачтар ошончолук күчтүү болсо Кытайга барышып айыктырып келишпейби? Жөн эле элди кыйнап бербей? Жок, ооруну бар дешип дейт. Суроосуна мен анча түшүнбөй калдым. Бирок мындай кайрылууңуз дагы туура эмес экен. Бул абонентке эмне үчүн биздин неме Кыргыз Республикасынын врачтары күчтүү лечение кылып атышат, ооругандардын баарын айыктырып атат. Наоборот, ошого сүйүнүшүбүз керек, ошо айыгып чыккандардын саны көп болуп атканына. Анан Кытайга барып дарылап келди деген сөзүңүз дагы туура эмес экен. Кытайдын өзлөрүнүн врачтары бар, өзлөрүнүн медицинасы бар. Биздин наоборот өзүбүзгө тиги врачтар жетпей атат. Бүгүнкү күндө мына ошол эле инфекционный больницада врачтардын бардыгы тең ооруп калып, азыр тиги немеде обсервацияда, карантинде жатышат. Азыркы күндө мына 6-чы больницаны ачып, ошол жерлерде дарылап атышат. Анан кайрылууңуз билбейм, не знаю, вот кандай кайрылуу экен. Рахмат. 18:00 менен аяктаган абонент. Эми бул пикир окшойт, суроо эмес. Саламатсыздарбы? Эмне себептен Кыргызстанда вирус жок дегендер көп? Аралыкты сактоо дегенди түшүнбөйбүз, эреже дегенди билбейбиз. Канткенде элибизди туура нукка сала алабыз, элде эч кандай түшүнүк жок дейт. Ушундай пикирлер дагы бар болгону абдан кубандырат. Азыр болсо мындай суроода оору жуктуруп алгандардын, мисалы биз деги эле ошол оору жуктургандардын арасында биздин таанышыбыз жок экен. Ошон үчүн да ишенбегендер болуп атат да. Демек алардын аты жөнүн ачык айтып, жүзүн ачык көргөзүш керек дегендер да болуп атат да, эл ишениш үчүн. Ушул багыт туура эле нерсе, ушул ой. Эми немеден брифингден биздин замминистр Нурболот Төлөшович айтып атпайбы, мынча медик ооруп калды деп. Эми ар бирин пофамильно ошо ооруп калган медиктердин баардыгы тең айта албайт. Милиционер жана УВДнын кызматкерлери ооруп калып атышат, МЧСтин работниктери ооруп калып атат. Общий количество менен берип атпайбы ооруп калган жарандарды? Жалпысы мен анан жанагы тааныштар, например, баарына билбейм. Мен бүгүнкү күнү ушул илдетке ишениш үчүн албетте эле прям таанышып ооруш керек деген мен оюмча бул кичине туура эмес го дейм да. Муну деген ошон үчүн мына телевидениедан жабы жыл айтып атам, ошол эле Фейсбуктан, интернеттен мындайча айтканда 4 айдан бери ушул боюнча эле сөз болуп атат го. Ушул жетишпестик
да болуп атса, бул боюнча дагы албетте анда дагы иш жүргүзүш керек. Бирок ошол эле маалда ар бир адам өзү эле кызыгып бир сыра окуп койсо болот. Маалымат мен оюмча бул абдан эле көп. Анан бүгүнкү күнү баягы таанышы оорубаган үчүн билбей атат го деген эми анда Кыргызстанда таанышын баарын оорутуш керекпи? Биздин максат ошол да, ошонун баарын оорутпаш керек. Ошонун таанышы ооруп калбаш үчүн иш кылып атабыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз Бишкектеги санитардык талапты аткарбагандар кимдер деген теманын алкагында сөз кылдык. Студиябыздын меймандарын дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун өкүлү Кундуз Эсенгулова болду. Ошондой эле Бишкек шаарынын Ленин районунун акими Токтосу Султанов мырза болду. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Келип абдан керектүү маалыматтарды бергениңиздерге. Ал эми азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.